Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Biz bugün Malavodny айылына келдик. Загира карындашыбыз жардам сурап кайрылганынан өзүбүз келип кабар алып кетүүнү туура көрдүк. Союз убагында бул жер айыл өкмөт болуп иштеп турган экен. Загира карындашыбыз бул жерден бир бөлмөнү суранып алып, 4 баласы менен ушул имараттын ичинде жашап күн кечирип атат. Эгерде кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, үйү болсо, ушул квартира жагынан же болбосо участок жагынан жардам берсеңиздер деп элден кайрылып суранып атат. Мен силерге азыр Нагиранын жашоо шарты боюнча кыскача тааныштырып кетейин. Алла ыраазычылыгы үчүн кимдин үй жайы болсо, ушул эжекебизге 4 баласы менен убактылуу болсо дагы жашап турганга жардам берсеңиздер. Ушул имараттын ичинде экен. Бул эжекебиздин жолдошу. Аллах барар жерин бейиштен кылган болсун, билбей кетирген күнөөлөрүн кечирген болсун. Эжекебиздин жолдошу кайтыш болуп кеткен экен. Азыр 4 баласы менен ушундай мурдагы айыл өкмөттүн имараттын ичинде жашап атыптыр. Кимдин колунда болсо, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебизге жардам беришиңиздерди суранат элек. Бул жерде канча жылдан бери жашайсыздар? 1,5 жыл болду. 1,5 жыл. Акча төлөйсүзбү? Бу айдан баштап эле төлөп баштадык. Канча сомдон төлөйсүңөр? 1000 сомдон. Канчанчы класста окуйсуң Акбар? 5. 5. Сенчи? 6. 6 класстабы? Ошон үчүн кайрылып жатам. Үйрөнүп калдым десем. Калайык калың журт, мен сиздерге кайрылганымдын себеби менин 4 балам бар, үй жайым жок. Ушу айыл өкмөттүн эски конторасында жашап атам, 4 балам менен. Өзүм эч жерде иштебейм. Үй жагынан жардам берсеңиздер жакшы болот эле, Алла ыраазычылыгы үчүн. Кыргыз элин бизге үй салып берсеңер жакшы болот эле. Алла ыраазылыгы үчүн биз да чоңойгондо сиздерге үй салып беребиз. Алла ыраазы үчүн. Атың ким сен? Албар. Албар. Сен атың ким? Мен. Арген, молодец. Намаз окуп атасыңарбы? Ооба. Канча убак намаз окуп атасыңар? 5. 5 убак. Аллага шүгүр. 5 убак калтырбай окуп атасыңарбы? Ооба.